Мына бүгүн Бектур Зулпиев деген юрист агайыбыз президенттин советниги болуп келди булга чейин. Бүгүнкү күндө парламентте президенттин өкүлү болуп дайындалды. Ооба. Алмаз Абытовдун ордуна жаңы эле дайындалды. Ооба. Экинчиси Укушев Мурат президенттин ошо юридикалык департаментин башкарып келет бүгүнкү күндө. Үчүнчү Курманкул Зулушев, мурдаңкы экс ген прокурор, бүгүнкү күндөгү депутат, Конституциялык комитеттин башчысы. Бул адамдар, мындан сырткары дагы көп атактуу адамдар бар. Айттарын айтпай эле коелу. Бирок бул бүгүнкү күндө саясатта, жалпы коомдук ишмердүүлүктө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, расмий позициядагы отурган адамдар жана калган аткаруу бийлигинин мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары жоопкерчиликтүү деп мен санайм. Булар бир гана интрига чыгарып койбостон ортодон, президенттин мөөнөтүнөн алдын кетсин деп чыр чыгарбастан, ортодон кандайдыр бир саясий интригага жагдайларды чыгарбастан, ушулар ойлонсо болмок да. 1 жыл алдын мурун, макул, шунчалык кыйналды дейлик, 3 ай мурун Конституциялык сотко ходатайство жиберип коюшса болмок да. Бул маселени президентке түздөн түз тиешеси жок, президенттин курамында иштебеген көз карандысыз эксперттик топтор алып чыгып атпайбы? Ошолордун арасында биз сиз менен барбыз. Мына мен Конституциялык сотко кайрылдым жаран иретинде. Бирок биз билебиз, мисалы жаран кайрылганда маалымат ала алат, талдоо ала алат. Бирок талдоо бул маалымат иретинде. Расмий мыйзамга, конституциянын талдоосун бир гана ошо эгерде кабинет министрлеринин башчысы, президент, жогорку кеңеш көпчүлүк добушу менен жогорку сот кайрылса, ошолорго бере алат. Эми бүгүнкү күндө мен айта кетишим керек эле. Бул жогорку соттун бере турган юрисдикцияга тиешелүү суроосу эмес. Бул жогорку кеңеш, президент жана кабинет министрлеринин башчысына. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына мен айта кетет элем. Бизде түздөн түз түшүнүк менен саясат жүргүзүп, мен жолдон чыгып кетем, шефтерге жаксам болду деген принциптен кайтышыбыз керек. Керек болсо бүгүнкү күндө биздикилер саясатташтырып жашоосун, ойлонуштуруп жумуш менен алек болуп атып, мамлекеттик коопсуздукка, элдин биримдигине, жалпы мамлекеттик институттардын туруктуулугуна зарар келтирүүгө азма аз калды. Дагы ортодон зарар кетип калды.